Кытай эмес булар. Булар Кытай. Могу акыркы убактачы Кыргызстанда жашаш өтө эле кыйын болуп калды да. Бүгүнкү күндө айрым тараптар Кыргызстан карызга белчесинен батты деп тартып тарата баштады. Кытайлар Кыргызстанга агып кирип келе жатышат. Кыргызстан муйуна чейин карызга батты деген маалыматтар интернетте кеңири жайылууда. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Бийлик буларга эмне дейт? Биз буга жооп ала алдык. Видеону аягына чейин көрүп, видеого лайк басыңыз, анткени сиздин жазып жаткан комментарийиңизди бийлик окусун. 16 ноябрь saat 12'den 48 minut öttü. Kıtaylık firma China Road firması menen öküldөрү менен жана айдоочулар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Жол эрежесин болтурбоо боюнча жана жол иштери болуп жаткан жерде коопсуздукту камсыз кылуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Монун бардык айдоочулар saat 1 болду. Жумуш иштерин жүргүзүп жаткан фирмаларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Жол көзөмөлдөө бөлүмү. Бул жак өкүл болот. Могу акыркы убактачы Кыргызстанда жашаш өтө эле кыйын болуп калды да. Бүт кымбаттады, баардык нерсе кымбаттады. Квартираң андан кымбат. Магазинге кирип бир нерсе алайын десең, ага 5 сом кошулган, буга 10 сом кошулган деп күндөн күнгө элечи мындай товарлардын үстүнө баалар кошулуп атат да. Ушулардычы мындай бир көзөмөлдөө, бир орунга мындай коюп кое турган Кыргызстанда бир орган барбы дейбөзү? Мындай кымбатчылыктын үстүнөн караган. Же ар кайсы ишкер өзүнүн баасын коюп эле мындай кандай цена туура келсе ошолорду кое берсе болобу бияктачы. Биздин Кыргызстанда средний зарплата где-то 30 же 35 миң да. Анын ичинен квартирага төлөшүң керек, продукт алышың керек, кийинишиң керек, транспорт бар, бала чакаңды дагы кийгизиш керек. Билбейм буга мындай кантип жеткирип атасыңар. Кыргызстандын 70-80% Швея менен жамбакчы эле мына Швеяда токтоп калды, еще хуже болду дегендейчи. Азыр көптөгөн сектор жабылып атат, көптөгөн адамдар жумушсуз калды. Алар кандай кылып жамбагышат, не болот, ушул жашоо өтө эле оор айтторчу. Өзүңөрдүн оюңарды жаза кеткиле комментарийга. Булар Кытайлык кыргыздар эмес. Кытай эмес булар. Булар Кытайдын ичиндеги либо северный, либо уйгур. Ушу Кытайды жаман көрсөткөндөр булар. Булар таза Кытайлар эмес. Кытай сүргүндө дагы бизге Кытайлар жардам берип келген. Кытайлар всегда бизге жардам берип келген. Булар таза Кытай эмес. Булар ушу Кытайды жаман көрсөткөн эки элдин ортосунда ынтымакчылыкты бузгандар булар. Ол таза Кытай эмес булар. Гражданин Кытай болушу мүмкүн. Мисалы, калмыктар деле, уйгурлар деле бар да, гражданин Кытайлар бар да ичинде. Таза Кытайлар бизди всегда неме кылып келишкен. Биз канча жыл согушканыбыздан кийин, бул Кытайдын ичиндеги гражданин Кытайлар, Кытай эмес, гражданин уйгурлар кыргыздарды 25 жыл кыйнап келген, кытайлык кыргыздарды. Ал эми мынал эки элди жаман көрсөтүп аткан булар ошо ур токмокко алган жана кишини Кытайлар эмес олар. Гражданин Кытай болушу мүмкүн, северный Кытайда болушу мүмкүн, южный Кытай болушу мүмкүн. Монголдор менен аралашкан Кытайлар өзүлөрү ошолорду жаман көрүшөт. Ошол жактарды, ошо аралашкансыңар силер, таза Кытай эмессиңер деп. Кытайлар бизге сүргүндө да жардам берип келишкен, ар дайым биз тарап болуп келишкен алар. Негизи Кытайлар бизге тийишпейт. Кытайларга Япония тийишкенде Японияны жер менен жексен кылган. Кытайлар оңойчулук менен бирөөгө тийишпейт.
Бүгүнкү күндө айрым тараптар Кыргызстан карызга белчесинен батты деген бурмаланган маалыматтарды тарата баштады. Экономикадан билими жок адам жогорудагы маалыматтарга ишенип алышы толук мүмкүн. Бирок чындык башкада. Интернетте тарап жаткан маалыматтарда ар бир президенттин тушунда карыз канчага өскөнүн санап чыгып, бирок ошол жылдардагы бюджеттин көлөмү тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Мисалы 2011-2017 жылдардагы 4,5 миллиард доллар жана 2017-2020 жылдардагы 4,92 миллиард долларлык карызды алсак, ошол кезде мамлекеттин бюджети болгону 248 миллиард сом болгон. Натыйжада карыздын ички дүң продукцияга карата үлүшү 59-68% түзүп турган. Демек, карыздын абалын түшүнүү үчүн аны сөзсүз бюджет жана ички дүң продукция менен салыштыруу керек. Бүгүн болсо абал таптакыр башка. Кыргызстан эгемендик алгандан бери алынган карыздардын эң оор бөлүгүн дал ушул учурда төлөнүп жатат. Мурдагы бийликтер карыз алса, азыркы бийлик ошол карызды кайтарып жатат. Азыркы күндө өлкөнүн консолидацияланган бюджети 1 триллион сомдон ашты. Ички дүң продукциядагы рекорддук деңгээлде өсүүдө. 2020 жылы 601 миллиард сом болсо, 2025 жылы 1 триллион 780 миллиард сомго жетери күтүлүүдө. Мурда өсүш 3-4%дын чегинде болсо, акыркы жылдары ал 9-11%га чейин көтөрүлдү. Ошондуктан азыркы шартта тышкы карыз кооптуу көрүнүш эмес. Муну жөнөкөй мисал менен түшүндүрөлү. Эгер үйүңдө 1000 сом гана болуп, дүкөнгө 600 сом карызың болсо, бул оор абал. Бирок үйүңдө 10 000 сом туруп, дүкөнгө болгону 800 сом карыз болсоң, бул эч кандай көйгөй жаратпайт. Мамлекеттик карыздагы дал ушундай принцип менен эсептелет. Сандарга токтолсок, 2005 жылы тышкы карыз ички дүң продукциянын 84%ын түзсө, 2020 жылы 68, ал эми 2025 жылы 41%га чейин түшөт. Бул көрсөткүчтөр карызды башкарууда эч кандай коркунуч жок экенин далилдеп турат. Эң башкысы, мурдагыдай карыз айлык менен пенсияга сарпталбай, азыр инвестициялык долбоорлорго багытталууда. Бул долбоорлор мамлекетке киреше алып келип, түздөн түз экономиканын өсүшүнө шарт түзөт. Жыйынтыктап айтканда, бүгүн Кыргызстан экономикасы туруктуу өсүүдө. Бюджет жана ички дүң продукция бир нече эсеге көбөйдү. Мамлекеттик карыз болсо, азыркы шартта кооптуу эмес жана туура жол менен башкарылууда. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган, башынан 3 жолу операция болуп. Азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом, 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт, ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон, мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге 45 000 доллар каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде деньги единица кылам, салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.